Assalamu alaikum tuğanlar, kandayсыздар? Nazarыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 15 октябрь 2024 жыл мен сиздерге Жапалактын центрine жакын эле жерде жайгашкан даяр сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Суу, свет, природный газ, септик бардыгы бар. Эң негизгиси жери кеңири туғандар. Кызыл китеби деле бар, документи так. Вариант обмен жолдору жок, только нак акчага сатылат экен. Баасы болсо $98,000 бааланды. Анан кеми бар. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Жапалактын центрine жетпеген жерде оң тарапта жайгашкан ушул Жапалактын Курманжан Датка деген мектебин билесиздер туугандар. Ушул Курманжан Датка мектебинин алдына келип, анан өйдө тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр, мына жер светофор туугандар. Жапалактын биринчи светофору. Ушул жерден оңго бурулуп, жогору жакка бир аз эле чыгып, оң тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер, ошол көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Көргөнүңүздөрдө, ушул көчөнүн эле сол тарабында боюнда мына ушул үй сатылат туугандар. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Даяр үй, келесиздер, жашайсыздар туугандар. Так, сатылуучу үйдүн жери 8 соток, кызыл китеби бар, документи так. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар, үйдүн местный септиги бар. Керек болсо природный газ деле бар туугандар. Бул жакында центральный канализация эле жок, алган бардыгы бар экен. Так, чек арасы ушул жерден башталат, ворота, үй, анан ал жакта кичинекей дагы бир кошумча эшиги бар, ошол жактан дагы түзмө-түз үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот туугандар. Мына көрүп атасыздар, үйлөрдүн саны деле көп. Так. Кызыл китеби бар, документи так. Вариант обмен жолдору жок экен, только нак акчага сатылат экен туугандар. Эсине бул жакта срочно акча керек болот экен, ошол себептен эле сатып атам деп мага информация берди. Эми кийин эсине чалып өзүңүздөр дагы келип, албетте эле маалымат алып кетесиздер. Киргениңиздерде мына ушундай брусчатка өйдө тарабы. Навес. Мага жаккан жери 8 соток туугандар. Кеңири экен. Суу, свет, природный газ, местный септик бардыгы бар. Оң тарапка бурулсаңыздар, мына жакта 130 квадрат метр болгон 6 бөлмөдөн турган даяр үй жайгашкан. Келесиздер, жашайсыздар. Азына коро тарабын көргөзүп, тааныштырып, анан эң аягында үй тууралуу маалымат берем кирип. Үйгө мына жактан киресиздер, эң негизги эшиги. Бул жакта кухнянын деле эшиги бар. Түзмө-түз кухняга кирип чыгып турсаңыздар болот. Так, мына солго бурулсаңыздар, бош местасы. Бул жака үй чочок, самор, бүт бардыгын жасап аласыздар, же сырткы тапчан кылып аласыздар. Мына туугандар, сырткы тапчан экен, адашмын. Сөрү мындай айтканда туугандар. Ушул жакта чай ичип, сүйлөшүп отура бересиздер. Бул жагы болсо душ. Бул жака мындай жүрүп келе турган болсоңуздар, үй чочок, самор бардыгы ушул жакта экен. Үйдүн төрт тарабы тосулган, чек аралары такталган, кызыл китеби бар, документи так. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. Мына жагы бак болуп калат. Анан Жапалакты билесиздер туугандар. Эмне керек болсо бардыгы бул айылда бар. Ош шаарына 10 минутада кеңири жетип каласыздар. Ушундай. Бул жагында сырткы ажатканасы. Анан туугандар, жана айттым го, мына үйдүн артында дагы место калтырылган. Ошол жактан түзмө-түз кирип чыгып турасыздар. Мына тосулган. Бул жагы малкана. Уй, кой, жылкы, эчки бүт бардыгын ушул жакка бага берсеңиздер болот. Кошумча жумуш кылып өтө тарабына вес чөп бүт бардыгын жыйып коесуздар. Ал жагында эшик бар. Ал жака жыга турган болсоңуздар, ал жагы үлүш жер туугандар. Кийин тынч жашай бересиздер. Же болбосо малыңыздар, коюңуздар болсо, ошол жака кое берип койсоңуздар деле болот. Ушундай кыскасы туугандар. Мына мал сарайы, үй чочок, самор, сыркы тапчан, кран деле орнотулган. Бул жакта запасной бачок деле бар. Эми Жапалакты билесиздер, суу кеңири туугандар бул жерде. Анан местный септиги деле бар экен, бирок кайсыл жерде билбедим го, бирок местный септиги бар экен туугандар. Эми кийин эсине чалып өзүңүздөр дагы келип, дагы да бир толук маалымат алып таанышып кетесиздер. Киргениңиздерде мына жерден дагы үйдүн алды сонун болуп көрүнөт экен. Мага ушул жери жакты. Караңыздар, сап-сонун болуп турат. Кирип эле мына мен жана айткан ушул үйүн көргөзүп берейин. 130 квадрат метр, 6 бөлмөдөн турат. Киргениңиздерде мына бул биринчи бөлмөсү. Холу өтө кеңир экен. Так, мына мисалы бул биринчи бөлмөсү. Менче бир детский окшойт. Ремонттору деле жакшы туугандар. Так, бул ошондо 3-бөлмөсү.
айнек терезелери панорамный экен, полдон потолокко чейин. Ушул жери деле негизинен жакшы. Үй жарык, жылуу, сонун болуп турат. Так, анан мына бул ошондо адашпасам 4-чү бөлмөсү болуп калат. Ушундай, бардыгы жакшы экен. Так, азыр мына холлу дагы кеңири. Кийин бул жака бир 30-40 адамды кеңири эле отургузуп коесуздар. Той топур бирдемке болуп кала турган болсо. Кыскасы ушундай. Так, анан мына жагы дагы бир комнатасы экен. Мына сөтүн жак экен. Мына туугандар, духовкасы бар. Ошол жакта кийин спальня кылсаңыздар болот. Жылуу дегенде, я. Так, бул жактан чыктым. Мына жака кирсеңиздер, бул 6-чы бөлмөсү. Мындай айтканда кухня. Печкасы бар, от жагасыздар, тамак кыласыздар. Мына кондиционер, бардыгы стиралка, бардыгы бар туугандар. Домдогудай условияны эси кылып коюптур. Мына жагы санузел, жаңы эле бүткөрүлгөн дейт, 1 ай болуптур. Ушундай. Анан мына өзүнүн эшиги бар. Жана айтып бердим, тепкич менен чыгып, ушул кухняга кийин прямой деле кирип чыгып турсаңыздар болот. Ушул жери деле жакшы. Айрыкча той топур болуп калган болсо, кухняга түзмө-түз кирип чыга турган эшиги болуш керек. Эми баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, $98,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар. Эми чагып сүйлөшүп көрөсүздөр, дагы түшүрүп береттир. Эсин номер ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай жеригене болгон, бардык шарттары бар болгон, сатыла турган ушул даяр үйдү колдон жарбаңыздар. Караңыздар туугандар, сонун даяр үй. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Келесиздер, Кудай буйрса жашайсыздар.